Ош шаардык кеңеши 6 октябрдагы токтомун жокко чыгарды. Саясий кризис күч алып, коомдук абал мыйзам таласынан чыккан учурда каланын эл өкүлдөрү мэрге ишенбөөчүлүк көрсөтүп кызматтан кетирген. Бир күн өткөн соң шаардыктардын колдоосу менен Талабек Сарбашев кайрадан кызматына чакыртылган. 9 октябрь кечинде шаардык кеңештин кезексиз жыйынына 31 депутат катышып, мэрге ишенбөөчүлүк көрсөтүү токтомун жокко чыгарды. Бул жагдайды депутаттар саясий топтордон басым болгону менен түшүндүрдү. Каланын мэри элдин тынчтыгы жана саясий кагылышуулар орун албас үчүн бул кадамга макул болгонун белгиледи. Анткени көрсөтсөздөр, жалпы республикадагы элде жутта болуп аткан маселелерди карап, бизге Ош шаардык кеңешке менин атыма 17 депутаттан атайын кайрылып түшүп атат. Ушул маселени тез арада кароо боюнча. Негизинен 31 депутат болуп атат. Явка бар, кворум бар. Кимде кандай сунуш бар сессияны ачуу боюнча? Ачылсын деген сунуш жатат. Доошко коем. Макул деген депутаттар доош берип койсоңуздар. Каршы калыс жок. Анда урматтуу депутаттар, Ош шаардык кеңешинин кезексиз сессиясын ачык деп жарыялайм. Урматтуу депутаттар, бүгүнкү биздин кезекти сессиябызга Ош шаарынын мэри Талайбек Насырбекович жана ошондой эле шаардагы тиешелүү мекеме уюм жетекчилери катышып жатат. Бүгүнкү сессиянын жүрүшү боюнча биз эсептөө комиссиясын бекитип алышыбыз керек. Эсептөө комиссиясында кимде кандай сунуш бар? Менде сунуш бар. Салман Сатылович. Эсептөө комиссиясына мен сунуштайды элем Бакыт Шоноевди, Данияр Атабаевди, Эмил Райымовду. Урматтуу депутаттар, 3 адамдан турсун деген эсептөө комиссиясына сунуш келип түштү. Ушул 3 адамды эсептөө комиссиясына бекитүүгө доошко коем. Макул деген депутаттар доош берип койсоңуздар. Каршы калыс жок. Эсептөө комиссиясы өз ишиңиздерди алып барсаңыздар болот. Менде дагы сунуш бар. Секретариаттын ишин дагы ушул 3 адам кошо алып барса. Кандай дейсиздер? Макул деген депутаттар доош берип койсоңуздар. Макул. Каршы жок. Калыс жок. Анда секретариаттын жумушундагы ушул жогоруда аталган 3 депутат кошо алып барат. Урматтуу депутаттар, бүгүнкү биздин Ош шаардык кеңешинин кезексиз сессиясына бир маселе коюлган. Бул маселе күн тартибин бекитүүгө өтөбүз, урматтуу депутаттар. Биз Ош шаардык кеңешинин 2020-жылдагы 6 октябрында кабыл алынган номер 240 Ош шаарынын мэрин ишеним көрсөтпөө жөнүндөгү токтомун жокко чыгарууну сунуштайбыз деген маселеге түшкөн. Башка сунуш жокпу күн тартибине, урматтуу депутаттар? Жокпу? Анда бир маселе болуп атат. Ушул маселени күн тартибин бекитип алууга доошко коем. Макул деген депутаттар доош берип койсоңуздар. Каршы жок, калыс жок. Анда урматтуу депутаттар, күн тартиби бекитилди, бир маселе гана кирди. Урматтуу депутаттар, өзүңүздөргө маалым болгондой, 6 октябрь күнү жогоруда айтылган токтом кабыл алынып калган бизде. Ошол кабыл алынган токтомду жокко чыгаруу боюнча маселе көтөрөбүз. Кимде кандай сунуш, ой пикирлер бар ушул маселе боюнча? Барбы сунуштар? Анда токтомду бекитүүгө өтсөк болорбу? Урматтуу депутаттар, токтом силерге негиз катары таркатылган баарыңыздарга. Биринчи кезекте мен колго салып коеюн. Токтомду ачык доошко салабызбы, жабыкпы? Бир эле сунуш түштү, урматтуу депутаттар. Ачык доошко салуу боюнча макул деген депутаттар доош көтөрүп койсоңуздар. Доош берип койсоңуздар. Калыс жок. Каршы жок.
маселе бекитилди. Анда урматтуу депутаттар, токтомду бардыгыңыздарга таркатып бергенбиз. Токтомду дагы бир айтып коеюн. Шаардык кеңештин 20-жылдагы 6-октябрындагы кабыл алынган 240 Ош шаарынын мэрине ишеним көрсөтпөө жөнүндөгү токтомун жокко чыгаруу. Урматтуу депутаттар, токтомду колго салам. Макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Каршы? Жок. Калыс? Жок. Негиз катары кабыл алдык. Урматтуу депутаттар, анда токтомду алымча кошумчасы менен толугу менен добуш коем. Макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Каршы? Калыс? Жок. Урматтуу депутаттар, маселе кабыл алынды. Анда сөздү Ош шаарыбыздын мэри Талайбек Насыбековичке берем. Рахмат, Сапар Туратович, урматтуу депутаттар. Биринчиден сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Эми Кыргызстандагы биздин мамлекетте болуп аткан азыркы кырдаалды бардыгыңыздар көрүп атасыздар. Эми кечээки 6-октябрдагы болгон өткөн сессияны ошол ишенбөөчүлүк көрсөткөндү мен баардыгын туура түшүнөм. Кечээ да жолукканда айтканмын. Мындай мезгилде ошол Бишкек шаарында болгон окуяларды көрүп, мурунку 2 революцияны баардыгыбыз эле көрдүк. Ошолордо кандай болуп кетет экен деп силер деле кээ бирки адамдар ушундай алып келип ушундайга мажбурласа керек. Аны мен баардыгын туура түшүнөм да. Мына өзүңөр дайыма ушул 2 жылдан ашык иштешип атабыз буюрса бир добуштан колдоп берип мени ошондо дагы айтканмын, мындай колдоо мен үчүн чоң жоопкерчилик деп. Мен дайыма ошол жоопкерчиликти сезип мени шайлаган депутаттарды, мага ишенич көрсөткөн жетекчилерди, эң негизгиси биздин баалуулук болгон ушу Ош шаарынын элин уят кылбасам экен ушу ишенгенден кийин деп белгендик менен иштеп жүрүп, мына дайыма ушул биз бюджетти колдогондо, коюлган маселелерди колдоп, менин отчетумду колдоп мына жүрөсүңөр. Мен аябай чоң ыраазычылык билдирем да. Анан эми Кудайым ушул биздин Кыргызстан сактасын, анын ичинде биздин Ош шаары сактасын. Мына кечээки шаардагы болуп аткан кырдаалды баардыгыңыздар соцсет аркылуу көрдүңүздөр. Эми деген мындай коркунучтар болду. Ушул адамдардын келип ушул аянтка топтолуп 2 жаат, 3 жаат болуп ушундай чабыша турганда коркунучтар болду. Бирок Кудай сактады. Мен деле ошо элдин ар бир биздин ошол жарандарыбыздын башынан бир тал чаш түшпөсө экен. Вот мыйзам жол бербесе да, бирок мен аргасыз ушул биздин жарандарыбыздын ар бир ошо келген адамдын өмүрүн эске алып, мен айласынан ошол бир күн болсо да чыгып турдум ушул мэрияны таштап дегенде. Антпесек болбойт эле, мына оор кагылыш болот эле. Мына баары бир мен айтканым ошо күндөрдөгү мыйзам талаасына келе турган күндөр болот деп. Анан эми эң негизгиси адам эме болгон жок, ошого шүгүрдешибиз керек. Эми эмне дейбиз, мына астыда аткара турган дагы иштер көп. Кыш келе атат дегенде ага даярданып, мына төрөт үйлөрү, ооруканалар бар, аларга эмелерди беришибиз керек. Эң негизгиси болгон мына пандемия азыр мына күндөн күнгө күчөй баштады, экинчи толкун деген, буну менен күрөшүшүбүз керек. Ошон үчүн баягы шаардык мэрия мыйзамдуу баягы бардык жетекчилер мыйзам талаасына келип тезирээк иштеп жүргүзүшүбүз. Элибизде азыр эмне болуп атат, кандай болот экен, эмне болот экен деп мындай коркуп турган мезгили. Эми бардыгы мен кечээ элдердин астында дагы айтып атам. Кудай айткандай болот, Аллах айткандай болот. Ошон үчүн биз ушул жоопкерчиликти сезип, ушул жаңы шаардык кеңештин депутаттары шайланып келип, жаңы мэр шайланганга чейин биз толук ошо жоопкерчиликти сезип, элдин ар бир жарандарыбыздын коопсуздук үчүн күрөшүп, шаардын социалдык экономикасына дагы да көңүл буруп, ишти уланта беришип, иш токтогош керек. Эл бизди күтүп турат дегенде. Ошон үчүн мына азыр биз эртең чыгып иштесең, сага
шарт кеңештерин ида бере көрсөткөн деген да болот. Саясий жактарды бар экен. Ошон үчүн мына 2 күндөн бери мына мыйзам талаасына келтирип койгула деп суранган дагы ошол болду да. Келип мындай. Анан эми бул күндөр дагы өтөт. Мына азыр Бишкекте болуп аткан окуяларды көрүп атасыңар. Ушуну Кудайым сактасын. Кызмат табылат. Эң негизгиси ушул биздин Кыргызстаныбызда ар бир жарандын ушундай кан төгүлбөсүн да. Мен ошону каалайм. Мына бизде чоң жоопкерчилик, сиздерди дагы ушул шаардын эли шайлаган, ишенген, ушулар шаар үчүн кызмат кылат деп ошол биргеликте дагы ушундай мезгилдерде жоопкерчиликти баардыгыбыз алайлы дагы келгиле элге чыгайлы. Элди ынтымакка чакырайлы. Шайлоочуларыңар бар, эл деген бар. Бардыгыбыз бир муштундай, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып туруп, бардыгыбыз элибизди ынтымакка чакырайлы. Бул дагы тарыхый күндөр. Тарых деп коет да, тарыхка жазылат бул күндөрдө. Ушундайда, ушундай мезгилдерде биригип биз тарканса турганбыз деген жоопкерчилик сезели. Мен ошого чакырам, ынтымакчылыкка, биримдикке чакырайлы. Шаардын элин, шаардын конокторун бардыгыбыз жоопкерчилик сезип туруп ошолорду карашыбыз керек. Анан тынч ушул кырдаалдан чыгып алсак, мамлекетибизде стабилдүүлүк сакталып калгандан кийин, ушул шаарыбызда бир дагы ушул кырсык болбосо, мына кечээки чакырыктарды көрүп аттыңар, улуттар аралык мамилеге уже чагымчылык күчтөр кирип атат. Ошондойлорго жол бербейли. Мына Өзбек улутундагы биздин шаардык кеңештин депутаттары турат. Мына кыргыздар турабыз. Ошон үчүн биз эч качан кыргыз өзбек бөлүнбөй, эң негизгиси ушул окуяларды биз көрдүк. 2 жолу кандай кан төгүүлөр болду. Бүгүнкүгө чейин мына баласын жоготкон энелердин турабы, же өлүгү же тириги жок энелерди көрүп атабыз. Көргөндө жүрөгүм сыздайт мен ошолорду. Азырга чейин ыйлап сыздап жүрүшөт. Ошолорду унутпайлы биз. Ошолорду эстен чыгарбайлы. Ошон үчүн башка жактардагы көрбөсүн. А бирок биз Ош шаарынын эли андай окуяларды башыбыздан өткөргөнбүз. Урматтуу депутаттар, ошон үчүн келгиле. Мен баардыгыңарды ынтымакчылыкка чакырам. Мен кечээ ошол аянтта дагы айттым. Эгер шайлоо болот, мына Кудай буйруса, тынчып жакшы болуп калгандан шайлоо болот. Баардыгыңыздарды мен дагы каалайм. Дагы келип элге кызмат кылайлы биргеликте, насип этсе. Шайлоого койсун. Шайланган депутаттар дагы ошол жаңы мэрди шайлайт. Насип кылган мэр ошол мыйзам чегинде утуп келип иштесин, турабы? Ошол ким пешенесине жазган мэрди дагы баардыгы колдоп иштеш керек. Өздөрү шайлаган мэрди өзү колдоп турса, бул ынтымакта болсок, элге түйгөн пайда жакшы болот деп ойлойм. Ошон үчүн кээ мен баягы ач үстүндө мен деле чыктым, айттым, ушундай болуп калды, мыйзамсыз болуп калды деген. Булдарды адам кекчил болбош керек да, кекчил болбош керек. Ынтымакта бул саясатта бардык нерсе болот экен. Ошон үчүн менден эч качан бир мындай ушул мынтип койду, кече мынтты деген сөз болбойт. Мына ачык айтайын, ушу сөзүмдү айтканы келдим мен сиздерге. Мына биз бардыгыбыз бирге ошо 2 жылдан ашык иштеп калдык. Мен силерге ыраазымын, мына ушунча колдоп бергениңерге. Ушу дагы кайталайм. Ушул бардыгыбыз кийин ушу жакшы тааныш болуп, агайыны, эжейини болуп, катташканга жеткирсин Кудайым, жакшылыктарда жолугайлы. Эң негизгиси ушул Кыргызстаныбызды Кудайым сактасын. Анын ичинде Ош шаарыбыздын элин, Ошубузду Кудай сактап, дайыма ошо өнүгүү жолунда жүрөлү. Чоң рахмат анда. Эми Жапар Тураевичке дагы мен иштешип, дайыма өзүңөр күбө болуп атасыңар, кошо басып, кошо туруп, акылдашып, ушу биргеликте иш алып барып атабыз. Мына сиздер колдоп, бардыктын колдоп жүрөсүңөр. Эми кечээки нерселер бардыгы мына жакшы. Мен ушунчалык ыза болуп аттым эле. Ошол жерде бизге караштуу балдар уруп койду деп жакшы өздөрү бардык эмелерди таптыр, видеосъемкалар бар экен. Мына Мурат Самидинович турат, мен бүгүн тапшырма бердим. Ошол урган балдарды таап, Мурат Самидинович. Мурат Самидинович, мына эме боюнча деп атам. Бүгүн тапшырма бердим, иш козголду, розга бердикти дегенде. Анан азыр ошону таап, анан мындай мыйзам бузгандар. Бүгүн ушуну таппасак, эртең бирөө бычактаса айыптап кое бериши мүмкүн. Ошон үчүн кылмышкер дайым жооп бериш керек да. Бирөөнү урган, бирөөгө кошуп койгон, бирөөнүн канын чыгарган адам жооп бериш керек. Жакшы ошол адамдар изделип атып турабыз, тапса жоопко тартылыш керек. Кыргызстанда мыйзам иштеш керек. Туурабы, урматтуу депутаттар? Бардыгы мыйзам ошондо анан тартип болот. А биз азыр ушуга көз жумсак, мындай күлүп жакшы болду деп турган болсок, эми жин үстүндө ачык айтайын, мына Жапарга бизде деле сөздөр болду айткан. Бирок кечиримдүү болойлу бардыгыбыз. Анан бирок кылмышкер бирөөнү урган, бирөөнү эме кылган сөз жообун алыш керек. Ошондо тартип Кыргызстанда орнойт.
чоң рахмат, ийгилик каалайм. Биздин эми Кудайым буйруса дайыма мен айтам, эшик ачык, мына биргеликте дагы жоопкерчилик сезип иштегенге ынтымакка чакырам. Чоң рахмат. Рахмат. Мурат Самидинович, Ош шаардык ички иштер башкарманын башчысы. Борбордук микрофон таанып берип коелу. Урматтуу депутаттар, Жапар Туратович, Талайбек Насырбекович, мына массалык маалымат каражаттарынан ошол күнү жанагы митинг болгон күнү биздин спикер Жапар Туратовичти ушундай уруп больницага кайрылды. Биз алдын ала ар дайым шаардык иштер башкармалыгы кызматкерлер эскертебиз. Урматтуу митингге келгендер, же болбосо нааразы акция менен келгендер, этият болгула, провокация болуп кетиши мүмкүн деп ар дайым айтып келебиз. Мына кечек ошону провокация болду. Ал жерде эч кандай жанагы же Талай Насырбековичти, же болбосо Жапар Туратовичти же башканы мындай келип ошолорду мындай колдойлу деп келгендер эмес. Бул башка эле бир жаран болуп чыкты. Фамилиясын билет, кээ бириңер билесиңер, видеодо жүрөт. Ал боюнча ишти козгодук биз. Издөө жарыяладык. Ошол эле күнү Бишкек шаарына чыгып кеттир. Биз эртең бүрсүнгө адрес тактап, атайын группа жөнөтүп атабыз, кармак алып келип жоопкерчиликке тартылат. Бул кечээки митинг ошол элге чогулуп келген жерлерге эч кандай тиешеси жок. Баарыңар түшүнүп турасыздар, эмне себептен Жапар Туратович өзү да түшүнүп турат. Биз айтканбыз. Ошондуктан сиздердин коопсуздугуңуздар, ар бир депутаттын, ар бир жарандын коопсуздугу биздин милиция кызматкерлеринин мойнунда. Сиздер тынч болсоңуздар, биз шаар тынч болот. Сиздерди коргосок, элди коргойбуз дегендей. Ошондуктан биздин Ош шаарынын жарандарынын коопсуздугу эң биздин биринчи биздин милдет ошол. Сиздердин коопсуздугуңдар, жарандардын коопсуздугу жакшы болсо, биздин эс алуу күнүбүз да жакшы өтөт дегендей. Мындан кийин ушундай жаман көрүнүштөр болбосун, ар дайым ишиңиздерде ийгиликтер болсун, биз сиздерди ар дайым коргоого даярбыз. Азыр дагы мына кече дагы өткөрдүк, бүгүн дагы мына ар бир кызматкерге бирден элдик кошундар алып туруп, азыр дагы биз эшикте бөлүп атабыз. Күнү түнү ар дайым мындай иш-чаралар жүргүзүп атабыз. Ар кандай жана WhatsApp'тардан голосовой мындай немелер келип атат, баягы үгүттөөлөр келип атат, көрүп атасыздар. Ошого карабастан мына бүгүн Бишкек шаарында көрдүңүздөр, өзгөчө абал киргизилди. Биз азыр ошого карабастан Ош шаарында коомдук коопсуздукту алдын алуу, кылмыштыкты алдын алуу боюнча тиешелүү иш-чараларды күнү түнү жүргүзөбүз. Дагы бир жолу аман болуңуздар, ар дайым бизди Алла өзү колдосун. Рахмат. Урматтуу депутаттар, абдан жакшы сөздөр айтылды. Мурат Самидинович, сиздерге да ийгилик. Шаарда мынакей көрүп атасыздар, Бишкекте акыбал кандай болуп атат. Бишкекте жарандар уже безилеп калды, эмне болушун билбей. Эки тарап, үч тарап ар кандай болуп атат, ар кандай учурлар болуп атат. Биз дагы Мурат Самидинович ийгилик каалайбыз, бирок сизге ишенебиз. Шаардагы коопсуздукту ушундай жакшы сактап берет деген ойдо. Азыр урматтуу депутаттар, чындап эле элдин коопсуздугу, тынчтыгы баардыгынан жогору болуп калды. Баардыгыбыз жапа-тармак киришип, коопсуздук, элдин коопсуздугу, биримдиги, ынтымакчылыгы сакталышына өз салымыбызды эч ким четте кармай турбастан салышыбыз керек деп ойлойбуз. Баардык жеке кызыкчылыктарды жыйыштырыш керек мындай. Урматтуу депутаттар, анда эч кимде эч кандай сөз жокпу? Урматтуу депутаттар, Ош шаардык кеңешинин кезексиз сессиясы өз бүгүнкү күн тартибинде маселени карап бүттү. Андыктан Ош шаардык кеңешинин кезексиз сессиясын жабык деп жарыялайм. Шаардык кеңештин кезексиз жыйыны болду, сессия. Ал жерде ушул 6 октябрдагы шаардык кеңештин кабыл алынган чечимин жокко чыгаруу боюнча. Бул жерде 31 депутат катышып, ушул токтом кабыл алынды. Кайрадан ошол мурунку кабыл алынган токтомду жокко чыгарып беришти да. Эми мындай мезгилдерде мен шаардык кеңештин депутаттарына чоң ыраазычылык билдирем. Азыркы кырдаалды эске алып, кайра мыйзамдуу талаага келели деп ушул эске алып бүгүнкү шайлоону жыйын өткөзгөндөрүнө. Азыркы убакытта Ош шаарында коомдук саясий абал туруктуу. Биз атайын укук органдары менен жыйынды өткөзүп, тиешелүү мамлекеттик органдар менен жыйынды өткөзүп, кечээден бери күчөтүлгөн режимде шаардын коомдук тартипти карап атат. Аймактык башкармалыктын башчылары жер-жерлерде ушу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, кээ бир чагымчылык күчтөр дагы чыгып атат, ушундай улуттар аралык мамилелер боюнча чакыруу боюнча. Андан кийин бүгүнкү кырдаал, бизде өзгөчө кырдаал алынды элек. Мына
пандемия убагы ушул орунун саны дагы бүгүнкү күндө күндөн күнгө өсүп атканын жалпы мына коомчулук билип сезип турат да. Биз эң негизгиси биздин максатыбыз шаардык мэриянын менин шаар башчысы катары бүгүнкү ушул кырдаалда ар бир шаардыктардын коопсуздугу биринчиден, экинчиден ушул ден соолугу эске алышыбыз керек. Мен шаардыктарга кайрылат элем, урматтуу шаардыктар. Коомдук саясий абалды сактап берсеңиздер, санитардык гигиеналык нормаларды сактасаңыздар, бардыгы Кудай айткандай болот. Ким кызматка келет, бул бардыгы бул мыйзам чегинде чечилиш керек дегендей. Ошон үчүн мен бардык шаардыктарды биримдикке чакырам. Шаарыбыз дайыма өнүп өссүн, эч качан шаарыбызда жамандык нерселер болбосун. Шаарда биз атайын көзөмөлдү күчөтөбүз, шаар башчысы катары. Мындай тартип бузууга, мыйзам бузууга жол бербегенге ушул укук коргоо органдары менен биргеликте түнү күнү күчөтүлгөн режимдерде иштерди алып барабыз.